акча каражаты 6 жылда кайтарымдуу болуп атат да. Кандай киреше табасыздар? Мындай иш планыңыздар кандай? Буга чейин планыбыз түзүлгөн. Асыр тиги сок деп аталбайт, бүргөндү жер астындагы газ сактоочу станция деп атап жаңы сунуш киргиздик. Андан эки бизде нефтегазовый месторождениебиз бар. Ошону иштете баштайбыз. Кудай буйрса 3 айдын ичинде биз изилдөө, геофизический изилдөөлөрдү бүтүрүп туруп, өкмөткө сунуштайбыз. Бул станцияны кандай пайдаланабыз? Өзбекстан тарабы менен сунуштайбыз да. 3 айлык мөөнөттө иш баштаганга ушул каражатты кредит катары алып атабыз. Анан нефтегазовый эки месторождениебизди иштете баштаганга киришип атабыз август айында. Ошодон түшкөн кирештерден бул 5 миллионду жаап коебуз. Сиздерде азырчы мындай да карасаңыздар, эч кандай бир техникалык базаңар эч нерсеңиздер жок да, туурабы? Сиздер азыр ошо газ кампаны гана иштетесиздер. Анан эки жанагы газды месторожденияны сиздер изилдөөсүн, анан аны казып чыгаруу, анан аны сатуу боюнча ушул 5 миллион акча каражаты жетеби? Жок, бул 5 миллион каражат асыр тиги геофизикалык исследованияга сок сактагычын ишин баштап койгонго эле каржыланып атат кредит катары. Бирок келечекте дагы акча каражат талап кылынат экен да, туурабы? Кудай буйрса келечекте башка акча каражат биз талап кылбайбыз. Биз жанагы эки месторождениебизди иштетип кетебиз. Анан бул 2 жылдын ичинде бул газ сактоочу станция ишке уже киргизилет да. Жок, бул мен 5 миллион сиздерге мен жетпейт деп ойлойм да. Иштетишиңиздерге мен көзүм жетпейт да. Ошон үчүн айтып атам, ошон үчүн сурап атам. Мен сиздерге келечекте кандай пайда алып келесиздер? Кийинки жылгы бюджетибизге канча каражат салым кошосуздар? Кайра кайтат? Биз сурап аткан бул каражаттар кредит катары берилип атат 5 жылга. Бирок биз 2 жылдан кийин уже жана газ сактоочу станциябызды ишке киргизип, уже пайда алып келе беребиз да. Мамлекеттен биз дополнительный акча сурабайбыз. Рахмат. 2 жылдан кийин күтөбүз.